Aрақ ичүүнүн кайтаруу туурасында. Же болсо арактын арам экендигин. Бул азыркы эле проблема эмес арак. Туугандар ушуну түшүнүш керек. Арак бул жахилият доорунда да проблема болгон. Качан мусулманчылык толук күчүнө кирип турганда дагы субханалла ушу проблема болгон. Инсан өзүнүн нафсисин тыя албагандыгы себебинен, же өзүнүн каалоосунан өзү алыс аттай албаган себебинен көп убакыттарда ушул нерсеге чөт, же болбосо наадандыгынан. Кээ бир убактар ушундай болот, биз ойлойт экенбиз мындай, мындан оңой эле чыгып койсо болот, же болбосо мен ичпей койсом болот. Кээ бирөө айтат да, тоо, бирок кандай эмес экен да. Бул арак деген ушундай экен. Бекеринен муну уммул хабаис, же болбосо жана бир najasаттын энеси деп айтат. Бекеринен бул туй берет экен да, булчу. Көбөйө берет экен да. Эми шариятыбызда арактын определениясы кандай турган болсок, бул ушундай бир ичимдик экен. Адам андан ичкени баш айланып, мээси айланат экен. Ушу мээси айлангандан кийин анын субханалла акылы кетип, акылы кеткенден кийин бар күнөөнү кылып коет деген сөз экен. Bir белгилүү bir окуяда bir такыба адамды bir аял өзүнө каратышты каалайт экен. Өтө такыба адам болгон экен. Ал такыбачылыгынан элдин арасында дагы белгилүү экен. Bir күнү ошол аял бир нече кишилер менен айткан, мен муну такыба адам бузам дейт экен. Десе, бул такыбам го, эч нерсе кыла албайсың. Десе, оңой эле дептир. Анан жолдо келатканда таксыр ушундай бир мен балам ооруп эле бир дем салып, жок, мен бара албайм. Жок, эми ушу кантип болсун, шариятыңда да жокпу ушундай нерсе, балам кыйналып атат. Десе, баягы эмне болду? Макул эми деп, мындай үйүнө киргенден кийин эле баягы аял эшигин кулптаган экен. Эшигин кулптап туруп, аны айтат экен, эми азыр мен сизди кулптап алдым. Сиз мага азыр жакындык кылышыңыз керек. Болбосо субханалла азыр элдин баарына кыйкырам дептир. Мына бул такыбадан каналар мага кол салып атат. Деди, жок дейт экен, кыйкырсаң кыйкыр. Эме кылбайм. Сага жакындык кыла албайм. Дегенде айтыптыр, анда кутулуш үчүн 3 нерсе кыласың дептир. Биринчиси дептир, бул аракты ичесиң. Же болсо бул баланы өлтүрөсүң, же болсо эмне экен? Бул субханалла жакындык кыласың десе айткан. Эми караса тооба кылса болот экен арактан. Муну бала өлтүрүп зына кылгандан чоң күнөө эмес. Эмне алды? Бардагы арактын ич дейт. Бир чин ичкенден кийин экинчисин сураган экен ошентчи. Андан кийин качан акылы кеткенден кийин дейт, ошол баланы карап тур дейт. Анан караса аял кооз көрүндү. Аял менен зына кылды. Андан кийин ошол зынаны баягы балайым айтып коет деп баланы өлтүрүп койгон экен. Ошентип ошол замандын такыба адамын эмне кылган экен? Баягы ушундай бир арактын кесепетинен өлгөн. Азыркы заманда деле карагыла, көп жаманчылыктын көбүнчөсү ушу арактан болот. Акыл кеткенден кийин талак берип коюшу мүмкүн. Ханафи мазхабы бизде болсо, мас болгон акыбалында да талак берип турган болсо, талак чөт. Бирди айтса бирөө, экөөнөсү экөө, үчөөнөсү үчөө тең талак чөт деп айтабыз. Демек, неге талак берип коюшу мүмкүн экен. Аялына зомбулук кылып коюшу мүмкүн, киши өлтүрүп коюшу мүмкүн экен. Бирөөнү супкан көңүл өлтүрүп коюшу мүмкүн. Көптөгөн нерсе болот экен. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе жөнүндө бизге Куранда Алла та 3 аят менен айтат. Биринчисинде жеңилек, экинчи анча жеңил, үчүнчүсү Алла арам кылган. 3 аят менен. Андан кийинкиси пайгамбарыбыз айтат, аракта шифа жок деген. Ушундай эң акыркы бөлүгү ушул болгон, аракта бир да шифа жок экен. Мисалы кээ бир адамдар жанагындай бир жүрөк ооругандар, кан майланып турсун ичкендер бар туурабы? Кээ бирлер бар жанагындай бир кандай? Кан суюлтат деп ичет экен. Эмне экен? Эми түшүнүш керек да. Мында шифа жок дегенде ичкенден кийин ошондон бир нерсе айыгып кетем деген болбойт экен. Мүмкүн эмес экен. Ал ичкен тескерисинче экен да, ал адамды кайра бузат экен. Демек карагыла. Факих Абулай Самарканд рахматуллахи айтат экен. Абдуллах ибн Амар айтты, арак ичүүчү киши кыямат күнүндө беттери кара абалда болот. Көздөрү көгөргөн, шилекейлери аккан, тили көкүрөнө түшкөн абалда турат. Андагы жыттын сасыктыгынан ким алдынан өтө турган болсо жийиркенет экен. Арак ичкенге салам бербегиле, ооруп калса барып көрбөгүлө, өлүп калса жаназасын окубагыла деп айткан экен. Бул чоң нерсе да мындай. Демек, мунун ушунча деңгээлде экен, бул дүйнөдө эгерде бир адам ошол арак ичкен адамга нанга деп деле кээ бирлер бар, билет ошону точно мен нанга деп берет да. Жок, ошол деле ошого шерик болот. Анткенсе кимден арак ичкен адамга жардам берип турган болсо, ошондой эле болот. Ошо ичкендей эле болот.
күнөөсү бир болот. Eski kitaplarda tozoqdun ahvali сүрөттөлөт. Tozoqdun ahvali сүрөт. Tozoq ушунчалык сасык экен да. Кээ бир мындай факихтер, чоң алымдар эткен. Эгер дейт, мисал ретинде айтып атат да, бир ийненин көзүндө жер тешип койсо тозокту дейт. Азыр тозок бар, билесиңерби? Тозок азыр бар. Бул дүйнө жарала элек болчу, бирок тозок жаратылган болчу. Адам атабыз жок болчу, бейиш жаратылган болчу, бар болчу. Эң биринчи бейишти барып көргөн ким? Жабрейил, амин, машалла, Жабрейил алейхиссалам. Алла айтып атқан, тозок бейиштер бар эми көрүп кел деди. Көрүп келип айтып атқан, бейишке кирбей калгаң болбой турбай деди. Алла Тааланын кичине оор нерсе менен курчады. Намаз менен, орозо менен, зекет менен, ажылык менен, Алла жолуна чыгуу менен, илим алуу менен курчап койгон дейт. Эми буга дейт эч ким кире албай калат го дейт, коркту. Тозок жаратып бар, көрүп кел деди. 600 канаты бар экен. 600 канаты бир айланганда канча? 600 бирдемке жыл учуп кеткен да. Эми ошондой тозокту дейт, ошон 60 жолу какты дейт камесин. Ошондо да бүтө албай калыптыр да. Тозокту öğretкен буга эч ким кирбейт койсо, жеңил нерсе менен курчап коюптур Алла Таала. Бар көрүп кел деди. Ал кандай десе, оңой. Жеңил экен да, мисалы калп айтып коюш оңой экен. Арак ачып коюш оңой экен. Зына кылып коюш оңой экен. Оңой да, оңой. Мындай кээ бирде ойлонбой эле каласың өзүң напсың немесинчи. Бирөөнү уурдап алыш оңой экен, бирөөнү шактап коюш оңой экен. Мына ушундай нерсе менен оңой эми бар айтып аткан, тозокту көрүп аткан, эми буга кирбеген эч ким калбай аткан дейт. Пайгамбар салам тозокту көрүп туруп, барып көргөндө, ал жерде айтып аткан, тозоктун көпчүлүгүн аялдар толтурат экен көрдү пайгамбарыбыз. Тозоктун көбүн аялдар толтурат экен. Аялдарын келишти, "Я Расулалла, эмне себептен биз толтурат экенбиз?" десе, пайгамбар айтып аткан, "Анткенде силер күйөөңөргө ыраазы болбойсуңар" дейт. Мисалы, 1000 жакшылык кылса, бир жаманчылык кылса, 1000 жакшылык унутуп калат экен аял киши. Ошо айтып аткан, "Сенде бир жакшылык көрдүмбү" дейт экен, ошол себептен күйөөсүнөн нааразы болгон себептен субханалла экен, эртең кыяматта тозоктон башка орун калбай аткан. Кудай сактасын эми. Баардыгы ыраазы болсун иншалла. Айтайын бөлөк. Эми тозоктун ичинде мына бул дүйнөгө бир мындай кичине ийнедей болсо, бул дүйнө сасып, бул дүйнө эч ким калбай калмак экен. Сасыгынан өлүп калмак экенбиз. Эми ушунча сасык экен. Инсан ошо тозокко түшкөндөрдүн баардыгы тең тозоктун ичинде турганда бир мезгилде баардыгы тең чогулуп туруп айтат экен, Алла, Алла, бизден боолун жоготчу дейт экен да. Боолун жоготчу дейт экен. Тили салаңдап турат, сасыгынан, жиркегинен тозоктун ичинде эле сасып кетет экен да. Ал шарапкор болот экен. Арак ичкен адам болот экен. Тозоктун ичинде састы дейт экен да. Мындай бул дүйнөдө байкагансыңар, мынакей туалет кандай сасык, Бирок ошо туалетке элечи мынакей арак ичкен адам барып зар ушатып койсунчу, туалеттин ичи сасып кетет, билесиңерби? Ушуну байкадыңарбы беле? Туалеттин ичичи ушунча сасык, бирок ошол жерде сасып кетет. Мына ошондон чыккан жыты тозоктун ичинде сасып дейт экен. Алла Таала өзүнчө бир кудукту жаратып тозоктун ичине. Ошонун ичине баардыгын салып турган жанагындай афганский казанда кылып жаап коет экен да. Болду экен, жыт чыкпайт экен, бүттү. О Алла, рахмат дешет экен тозокто болочу. Ушундан куткарып койгонуңа деп. Болбосо ичкени ириң болот. Жегени су заккум дарагында мөмөсү болот. Эми ошо самум деген бир ушундай бир шамал болуп турат экен да, субханалла. Ал ушундай болгондо денелерин баары тең тешилип кеткен. Ушунча чоң нерсе. Эми ошол жерде субханалла, ушундай сасык жерде тозоктогулар, ушундай азаптуу жерден дагы шарапкордон сактай көр деп Аллага дуа кылышат экен. Рахмат айтышат экен качан ошону алып салгандан кийин сасыгынан. Масрук айтат экен, арак ичүүчү адам бутпарастарга окшош. Араккор Лат менен Уззага сыйынчыларга окшош болот. Пайгамбар айтат, эмне деп аткан? Ар бир шарапкор дейт, бул мушрик дейт. Мисалы алса, аракка сөз тийгиз келбейт экен да. Бул кой ичпе. Бул деле эмнеген дандан жасалган, бул деле нандан жасалган, бул деле тигинден жасалган деп мактайт экен да. Ошентип экен, ошону кудай кылып алат экен. Ал жок болуп кала турган болсо, мисалы алса, мага канча келип атпайбы, мисалы алса, сабайт, акча бер деп балдарын давай. Аялын сабайт, алып кел дейт, үйүнө жатып алып ичет. Ошон деген ал кордук алып келет экен да. Ал аракка жаман өткөн, ичпе десе, аялын сабайт экен. Ичпеңиз десе, баласын сөгөт экен. Анткени мисалы алса, кудайды сөксөң айтабыз, кой дейбиз да, туурабы? Ошондой эле экен да, ал өзүнүн кудайчасы кылып алат экен аракты. Жүрөгүнө кирип кеткен себебинен ал мушрик болуп эсептелет экен. Кабыл Ахбар рахималлаху таала бир ууртам отту ичкеним дейт, бир ууртам аракты ичкенден жакшыраак деген экен. Бир ууртам дейт да, арак ичкенден дейт да, мен от ичкеним жакшы деп айткан экен, субханалла. Дагы бир жерде айткен, мен уу ичип өлүп калганым жакшыраак дептир, бир тамчы оозума кирген дейт.
ошону дайым айтабыз го. Бир тамчы деле арак, бир система арак. Экөөнүн айырмасы жок. Туугандар, ушундай нерсе. Бир тамчы деле арак, эмнеге бир система деле арак. Ошондон кимдин лапка мына ошо бир тамчы киргизбегенге аракет кылыш керек, туугандар. Эгерде кимдеги ушундай ичип ошол нерсе берилип кетип аткан болсочу, анан чыгарып калыш керек. Анткени 3 түрлүү адамдын дуасы касиеттүү Рамазан айында да кабыл болбойт. Ошонун бирөө арак ичкен адамдын дуасы. Балдарга дуа кылабыз. Кыздарыбызга дуа кылабыз. Туурабы? Эми ошол дуа кылганда ошонун дуа кабыл болбойт экен арак ичкен адамдардыкы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып айтышат экен, мас кылуучу бардык нерсе мейли ал камырдан болсун, бүт нерсе арам дейт. Нандан болсо арам. Ким дүйнөдө арак ичип, тооба кылбастан, аракты үзбөй ичип каза болгон болсо, акыретте ал Алланын алдында болгон ушундай бир бейиштин шараптарын иче албайт. Билесиз, эмне деген? Бейиштин фи тасним дейт алат, запечатанное вино дейт, билесиз Куранда. Фи тасним дейт. Тасним кандай? Тасним таңгы ушундай бир эме азайып бер маселеге. Я. Бирок бу дүйнөгө ачылып кетпесин, Фирдауста иншалла пайгамбардын жанында ичебиз деш керек. Алла Таала бейишти жаратып, бейиштин ичинде 4 нахар. Ушундай бир көлдүн ичинде дария жараттыр. Анан ушул бир дария бал экен, бир дария субханалла суу экен, бир дария шарап экен, бир дария сүт экен. Бирок ошол төртөөнүн дейт да башында Алла Таала баш жагында өзүнчө бир жай даярдап, ошол жер нурга айлантып, анан кийин ошол жерде тасним деген өзгөчө ушуну ичимдикти даярдаган экен. Тасним бир абеде келет экен, ал вино деп айтылат экен, дагы бир жерде ушундай бир эң жакшы шараптын эң түрү дейт экен да. Бул дүйнө билесиңерби, качан адамдар вино эметип атканда, ал мындай болот да, винону караңгы жерге коюшат. Караңгы жерге коюшат, анан ачык салып коюшат. Ачыткал деген бактерия да. Анан ичиндеги бур болот, анан кийин мындай ошону көрсөтпөй туруп койсоң, ошонун ичинен өлөт баягыларчы. Өлгөндөн кийин анан субхана вино калат. Эгерде толук эме кылбастан туруп серисин ачып жей турган болсо, ал шампан болуп калат да. Ал эме болгондо баягы мындай күндү көрүп чочуп кетип өлүп кетип, жана шарик чыгарып кеткен, аркасынан жел чыгарып кеткен баягыларчы, бактериячы. Ошондон шарик пайда болот экен да. Бул мен тиги ученыйлар айткан кыргызча түшүнүп берет азыр. Эми кара, субханалла. Эми бейиштеги болсо тескерисинче нурдан экен да. Анын бөтөлкөсү тине капкара жана бөбөт турбайт экен да. Ал ачык экен, ушундай башкача экен да. Кувшиндерчи. Эми аны ичкенде адамдар мас болбойт экен. Алла Таала бейиш киргендерге ошол нерсе менен бардыгын эме кылат экен. Угашет эткен да. Пайгамбар Кавсар көлүнө ичкен болсо, бейиштен айткан, бүгүн ичкиле, жегиле, бүгүн силерге бардыгын рухсат дейт экен. Ошондо бардыгы ичип, ушундай бейиштин ичинде бардыгы болот экен, бирок адамдар бул дүйнөгө мас болбойт да. Бул дүйнө адамдар мас болот го, ылжып келес окуп калат, маймыл окуп калат. Маймылдан кээ бирлер вообще жылам окуп калат, кээ бирлери көрүп атпайбыз субханалла, чалың деле маймылдан жаман болуп кетет. Тойлор карасаңар, жанагындай интернеттен көрсөтүп аткан бийлегендеринчи. Эми укмуш субханалла. Таягын чытай коюп чуркап атат го. Ушундай экен, ушу жиндилик экен. Мен башында бар дагы ушул жерге келет, мисалы мас кыла турган нерсени ичкенде адамдар бир нече акыбалга келет дейт да. Бир нече акыбалга келет деп жазган экен да. Ошонун бирөөсү ал акмакчылык пайда болот. Мына. Бул дүйнө ичип алды да. Бул дүйнө арам нерсени ичип алды. Эми арам дегенде биз кандай түшүнөбүз туугандар? Арам деген нерсе бул Алла Таала тыйды деген сөз туугандар. Алла Таала бизгечи мына бекеринен тыйбайт. Бекеринен тыйган жок. Ошол нерсечи биз үчүн зыян экенин айтат да. Биз үчүн зыян. Мен ойлойм, бизди мусулмандарды, биздин каныбызда арак жок да. Биздин каныбызда жок. Анткени себеп субхана болгон эмес асли. Анткени себеп биз арам деп мисалы баягыда бир аксакал айтат, мурун дейт бир мезгил болгондо дейт, бир киши бар дейт да. Баягы атактуу чабан болуп кеткенде, анан жана жоргон минип келет тургандан кийин ушундай бир адат болгон дейт да. Бир 100 грамм чейде деп койсо тиги мас болуп келет деп ушундай кылчубуз дейт да. Анан ушул нерсени көрүп алып, ой дечүбүз. Бир мезгил келди, мындай адам бардыгы тең ичип баштады, эч ким ой дебей калды да. Анын эң жаман нерсеси мына баарыңар билсеңер керек, 2005 жылга чейинчи көптөгөн сонун жигиттер арактан өлүп кетти, билесиңерби? Эсиңерде ушул. Ошондон калгандарыбыз да буларчы.
Анткенсе көп жигиттер Кытайдын жанагы эмес ар кандай нерсени спирт кылып ичип, жана нерсе ушул нерсе көптөгөнү кырылып кетти. Момундай жигиттерден бери. Ошон себептен Алла Таала бизге зыян, силерге болбойт деген нерсе бул харам болуп эсептелет тугандар. Арам деди, бул болбойт деген сөз. Демек сени боууга жакпайт деген сөз. Алла мисалы биздин конструкторда ал билет бизге эмне керек экенчи. Бизге эмне керек экен, эмне кереги жок экенин билет. Ошо конструктор айтат, силер бояка кирсе силерге дечи, силер бузуласыңар деп атат да. Силер мындай айтканда износ батыраак болосуңар деп атат. Батыраак бул дүйнөдөн жок болосуңар. Андан көрө ошону кылбай, момуну кыла, мен адал кылган нерсемди кылгыла. Силер көбүрөөк жашайсыңар, көбүрөөк жакшылык көрөсүңөр, көбүрөөк нерсени көрөсүңөр деп атат да. Демек ушул нерсе экен. Алла бизге ушундай түшүндүрүп айтат экен да, демек ушундай экен. Кээбилер арам десең эле мына баштады дейт го. Арам, анан кылба, тигинтпе. Ой, кылсаң башыңа кийип алып ич. Сенин проблемаң. Чын айтам. Бирокчу, эгер акылың бар боло турган болсо, эгер жүрүн иманың бар боло турган болсочу, демек субханалла сен бул дүйнөдөгү эң жакшы адамсың. Эң жакшылык жолду тандадың. Эгерде жок десең, анда өзүң бил. Сени эч ким заставить этпейт. Мен көбүрлөрдө айтам, о жерде байкелерди, энелери, бир туугандар алып келет да. Арак ичкенчи. Ал эми сүйүнөм. Ошо экини мындай кандай десем, дагы да болсо ушундан үмүт кылып жүргөн адамдар бар экенинчи. Сүйүнөм, ошо рахмат айтам да. Эгер мусулман болбосокчу, орус болсок, капыр болсокчу, бизди карамак эмес чын. Чын айтам. Ошон үчүн акмак болбошубуз керек. Умар ибн Аффан, Аллах аны разы айтат экен, эй адамдар, арактан сактангыла, анткени ал жамандыктардын энеси. Силерден мурда бир захид киши бар эле. Аны дагы Алланын өкүмү менен деген ошо арак жок кыл дейт. Андан качкыла, себеби ал жамандыктардын энеси. Аллах антип айтам, иман менен арак кишинин жүрөгүндө бир болбойт деп айткан экен. Демек, некен арак ичип алып өзүм мен мусулманмын деп атса, бул уже күмөн экен. Биздин мазхабта, биздин акыйдада арак ичкен адам капыр деп айтпайбыз. Бирок субханалла, ошо арак ичип аткан мезгилде анын иманы көтөрүлүп турат деп айтабыз. Эгер ошо арак ичкен убакында өлүп кетсе, аны биз субханалла мушрик акыбалында өтүп кетти деп, анын жаназасы өзүн өзү өлтүргөнгө бар. Жанагындай муун өлүп атпайбы? Уу ичип өлүп атат. Анын өкүмү ошондой сыяктуу болуп калат тугандар. Өтө коркунучтуу. Арак ичкенге адамга ассаламу алейкум деп салам берген жакшы эмес экен. Кандай деш керек да? Ушундай, мисалы анын жанына дават айтканга болбойт. Баш ооруп турган адамга да айтканга айтпайм демечи. Эмне үчүн десе, буну дават эмне кылып коюшу мүмкүн экен? Ал инкар кылып коюшу мүмкүн. Койчу башым ооруп дейт, башым ооруп жолчу десе, сен эми Аллах Таала улуу деп аткансың, койчу деп Кудайың менен жогол дегенде, субханалла эмне кылып коюшу мүмкүн экен? Инкар кылып коюшу мүмкүн. Түртүп салышы мүмкүн. Демек ал ошондо капыр сөзү сүйлөп алышы мүмкүн экен. Ошол себептен субханалла алага дават айтпайбыз. Демек арак качыла турган нерсе. Ал ичиле турган нерсе эмес. Кимде ким аракты дайыма ичип жүргөн мезгилде каза болсо, кыямат күнү мас абалда тирилет деп айткан экен. Демек, билесиңерби, биз мусулмандар ахиреттен коркобуз. Бул дүйнөдө эч нерседен коркпойбуз. Чын айтам. Мусулман бул дүйнөдө эч нерседен коркпош керек. Бул дүйнөдө жакырчылыктан, жокчулуктан, кедей болуп калыштан мисалы тура. Жашооң бузулуп кетиштен, баласыз өтүштөн, бирөөнүн өлүп калышынан, же сени өлтүрөм деп жүргөндөр болсо, же биз коркпойбуз. Биз бир эле нерседен коркобуз да. Имансыз өлүштөн, ана ахиретте Алланын алдында шерменде болуптан коркобуз. Башка нерсе корко турган нерсе эмес. Өч ала турган адам болсо, өчүн алат сенден. Эгер Алла кааласа. Каалабай койгон болсо, өзү сенден менен жок болуп кетиши мүмкүн. Кедейчилик убактылуу, оору убактылуу, жокчулук убактылуу, жалгыздык убактылуу, бүт нерсе убактылуу. Бирок ахирет түбөлүк да. Биз ошондон коркобуз. Ошон үчүн бул дүйнө бизге Алла тарабынан оңолуш үчүн берилген. Ким кандай жашаса, ошондой өлөт. Ким кандай өлсө, ошондой тирилет. Ушундай нерсе. Ошон үчүн Кудай сактасын. Зына кылып атырганда, арак ичип аткан мезгилде, ушундай күмөндө болуп, эмне кылынбай, намазын окубай, чыдап коюп аткан мезгилде өлүп кеткен болсо, Кудай сакта, наузубилла.
Ошондо иманга менет кылалы иншалла. Аракет кылабызбы? Сиздерге аманат. Ошо арак жөнүндө айтасыңар. Бир тандай кой. Жок дегенде бир 5 адамга арак чытканга ошонун бетине айтып калгыла. Мейлі укпай эле койсун силерди, укпай эле койсун. Бирок эй досум бул кылба. Ата ичпе. Бир тууганым ичпе. Эжеке ичпе. Арам бул. Айтып кой, бойуңа сакыт кыл. Чын, сакыт кыл. Көрүнүп турган күнөө кылып атабы? Демек ал уялбаган адамга сен эмне үчүн уяласың? Андан айтышың керек. Мисалы арак сатып атабы дүкөнчү? Сен ошого айтышың керек. Сен милдетиң, сен сакалыңдын, сен намазыңдын милдети ал уже болду. Сен уже ага деген милдеттүү түрдө айтышың керек. Мисалы кээ бирлер бар да, кээ бирлер сакалдарын момунда коюп алган, оозунан арак чуурuyт го. Кээ бирлеринин балдарыңар молдо, динде намаз окуп жүрөт, аталарынын бети жок да. Арак ичет. Баласынын сөзү кыска, дагы мээ жетпейт да. Анткени билесиңер, арак ичкен адамдынчы акылы кем болот. Андан акыл сурабаш керек. Ал акылдуу болбойт, өмүрү субханалла ушундай. Пока чыгып тобо кылып, 40 күн тазаланып, 4 айыл даватка чыгып келмей тазалбайт. Чын айтам. Андан акыл сурабагыла. Миллион тимеле кызыл диплом 5 болсун. Анткени ал анда акыл жок. Акылы кемден акыл суралбайт. Акылы кем болуп аткан нерсени, кем кыла турган нерсени колдонуп аткан адамдын акылы өзү кем деген сөз. Кудай сактасын. Аманат аткарабызбы иншалла? Андамин субханак хамдик. Ашла анта астагфирука ва атубу илайк. Бизден кетсе болсуздар.